Assalamu alaikum ardактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сатыла турган жалпы 40 баштан ашык токтуларды көрсөтүп беребиз. Биринчи партиясына алып чыгардык туугандар. Көрүп туруңуздар, биз Чүй облусу Сокулук району Кызыл Туу Исмайыл айылындабыз. Кызыл Тууну эми көпчүлүгү билет. Бишкектин күн батыш тарабы тоонун астындагы айыл. Кызыл Тууну билгендер болсо, ушул Кызыл Туу кара шөттү алып келе бересиздер. Биринчи партиясы чыкты, 30 баш, бир башы кара кой, калгандары рыжая өңдөй койлор. Кайра тосуп коесуздар, Мына. Азыр кайра тосуп чыккандан кийин толук маалыматты сиздерге беребиз туугандар. Оппа. Мына кайра чыкты туугандар, Эми маалыматтарын бир четтен берейин. Могу партияда 30 баш, 6 айдан өйдө карап кетет. 15 башы бооз, төлгүтөсүздөр 15 башынан. 6 айдан өйдө карап кетет. Анан бул жерде 7 баш кичинекейлери арасында 6 айлыктары Мельбургтун түздөн түз кыздары, Блондиндин внучкалары болот. Бул жерде Ландрас, Висяк, ушул линиядагы токтулар. Ошо жана 7 Мельбургтун кызынан сырткары. Анан ушул 30 баш дүң баасы $45,000, тагыраак айтканда $1,500 боло турган баасын коюп берди. Мына көрдүңүздөр, өтө жакшы баада, арзан баада койду. Болгону $1,500 ушул токтулар бүгүнкү күндө сатыкта. 15 башы бооз, мындайча айтканда жарымы. Кыноолорду көрдүңүздөр, мына бооз. Ушундай. 6 айдан өйдө карап кетет, бүт баары токту. Анан машинага бартер бар экен. Бартер кылам десеңиздер, ушу машинага бартер болот экен. Бир эле жолу ошо машинага же накталай сатылат туугандар, Но партия $1,500 коюлду. Мына кызыккандар болсо, эми чалып сүйлөшүңүздөр, 15 башы бооз. Байкелер, могу сарайдын ичинен тартып атам. Азыр жана чыккан 30 баштын ичинде могу төртөөсүчү. Мындан сырткары анан 15 туйт. 20дай бооз дегенде ушулда туугандар. Мына 15дей дагы туйт. Мына төртөөсү тууган, 4 козусу менен жалаң токтулар, сулуктар экен, Мына козулар кандай кулактуу түшкөн, көрдүңүздөр. Даяр төлү менен аласыздар. Мына ушулар да жана $1,500 ичине кирет, партиянын ичине. Могу козулардын атасы кайсы десеңиздер, азыр чоң кочкор, сапарынын бир тууганы. Ошол кочкорду аз көрсөтүп коем. Бул жакта болсо экинчи партия. Бул жерде болсо ярычкалар, баары кысыр, 7-8 айлык токтулар. Линиялары Вованич менен Блондин экен. Канча баш эле бул жерде? 17 баш экен, Жүндөрү 40 элек, жүндөрү 40 сон ургач козулар болуп калат. Булар мисалы мондай сулуулар көбүрөөк экен, бул партияда. Карасаңыздар, жүнү алынгандан кийинки мезгилин бир элестетип көрсөңүздөр. Булар дагы ошондой эле 17 баш, баасы $1,500 коюлуп жатат туугандар. Мына ушул токтулар, Бирок булар кысыр, жашыраак, 7-8 айлык токтулар. 17 баш. Блондин, Вованич линия. Булар дагы машинага бартер бар экен. Же накталай содалашсаңыздар болот, туугандар. Ал жагын өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Сиздерге ушундай мүмкүнчүлүктөрдү коюп берип атат. Каалагандар болсо, ушул партияны алсаңыздар болот. Булардын дареги деле ушул Кызыл Тууда, Сокулукский району, Маловодный өйдө тарабы, Исмайыл деген айылда. Бул кой жүрөбүз. Пропускайте. Азыркы жаш козулар мына ушул кочкордон туулган, сапаттын бир тууганы, кулагы 21+. Өтө кулактуу кочкор экен. Жашы 2 жашта, бойлуу, белдери түз, денеси оранжевый, разрыздары чөпкө, кулагы мына көрдүңүздөр, өтө жайылган кулак мына. Кулак. Бою бийик кочкор. 2 жаштагы кочкор, мына куйругу разрез менен зеркальный куйрук. Ушул кочкордагы жакшы баасы келсе сатылат, баасы келишимдүү. Толук маалыматты ээсинен сурайсыздар. Биз сиздерге жакшы маалыматынан жаңы туулган козулардын көрсөттүк. Кыскасы бул кочкор жанакы жаш туулган козуларында кулактары бар экени байкалып турат. Ушул кочкор дагы кошо сатыла берет. Же болбосо, мындан бул кочкордон кийин дагы бир партияны коюп беребиз сатыкка, Жаш козуларды. Ошолорду алгандар ушуну кошуп дагы сатып алсаңыздар болот да. Анткени бул башка линия, алар башка линия бири-бирине отурат туугандар,
Koçkorдун экстерьери кандай экени сиздерге толук көрүнүп турат. Ушул кочкор дагы азыр эң күчүндө мына 25 жаштагы жигиттей болуп, 2 жаштагы эң алсаңыздар канча сан болбосун койдун санына карабай иште бере турган мезгил. Өзүнүн экстерьерде мына аттыкындай астыңкы буттары бийик, бели түз, мойну узун экен Мына буттары, аркаңкы буттарда лапалары отурган эмес. Азыр эң күчүндө, эң иштете турган убагы. Балким ушул жердеги bir 35-40га жакын кой бар экен, жалпы сатыла турган. Ушуну кошуп сатып алсаңыздар дагы болот. Бардык сатыла турган койлорду накталай же болбосо машинага бартерге алмашсаңыздар болот экен. Кочкорду кошуп дагы сатып алсаңыздар жарашчудай. Байкелер, эң акырында көрсөтө турган дагы бир жаш кочкор. Шедеврдин небереси. Шедевр дегенде сиздер биринчи чистота, сулуулукту элестетиңиздер. Шедеврде мындай өттө жанагы носорогтордой жоон сөөк болбойт. Шедеврдин астыңкы буту бийик, мына төш жактары бийик болот, мойну узун болот, жагы узунураак болот. Карбоносо грузиндерде өтө узарбайт. Ар бир линиянын, ар бир таанылган кочкордун бир өзгөчөлүгү, бир минусы болот да. Ошол баягы башкада жок өзгөчөлүк ушул кочкордо болгон үчүн ар бир линия өзү менен баланат. Мисалы шедеврдин өзгөчөлүгү азыр мен айтып өткөндөй узун болот. Анан светтен эч качан адамды өкүндүрбөйт, өңдөн, тазалыктан. Анткени беттери мондай молочный болот да. Кулактары таза эле шалпиып калбайт. Карбоностор өтө идеал боло бербейт, бирок булардан түшкөн ургач козулар адамды өтө сүйүндүрөт. Кыскасы ушул шедеврдин небереси, ээсине чалсаңыздар, шедеврдин бир атактуу баласы ошодон өзү айтат чалсаңыздар, жаш кочкор ушул да сатылат. Муну дагы баасыны ээси айтып берет сиздерге. Куйрук мына идеал. Могул жерде 3 кой турат да. Ушул жана кочкордун козулары экен. Кулактары узун чыкты да. Козулардын байкалат. Могул жер аз сарайдын ичи мондай көлөк экен. Анан жакшы байкалбайт экен да. Мына жарыганда жакшы эле көрүнөт экен. Кечинде келсеңиздер дагы коркпой келсеңиздер болот. Мына токтулар жап-жарык болуп көрүнөт. Кыскасы түндө келсеңиздер дагы содалашсаңыздар болот, коркпой. Мына козуларды айтып атам. Кулактуу экен. Üçöv Ушулар да эстишти, сатылат. Сал, но корого келсеңиздер толтура кой бар. Ушул жерден сатыла берет.